Сулайымдар, кандайсыңар? Карантин кандай өтүп атат? Бүгүн мен силерди ошо үйдө жөн отурбай, сулуу болсун деп, фарфоровая кожа деп бир процедураны атап, ошону бүгүн көрсөтүп берейин деп атам. Албетте бул процедуранын жөнүндө атап койдум, бирок ичинде ушул процедурадан кийин бетиңер кадимкидей фарфор деп калат. Косметологиялык салондо же клиникада жасалган процедуралардан эч кем эмес. Же да калса кээ бир салондордо мындан да процедуралар начар жасалат да. Ошон үчүн жеңил жеткиликтүү эле нерселер керек. Видеодон көрүп коюңуздар эмнелер керек. Достор, бул процедура үчүн кадимкидей эле чөптөрдү демдеп алабыз. Үйдө болгон чөптөрдү колдонсоңор болот. Айран керек бизге, үйдө болгон өсүмдүк май жана кадимкидей эле жумуртка керек. Макияжды мен жөн эле суу менен жууп койдум. Андан кийин кадимкидей эле айран. Үйдө айранбы же кефирби деп сурашат. Айран да болот, кефир да болот. Кадимкидей эле ватный дискке айранды койдум. Кефир деле боло берет, айран деле боло берет. Көбүрөөк болуп калыптыр. Азыраак калыптыр. Анан ошо ватный диск менен бетке распределять этебиз. Беттин баарына сыйпаш керек. Моюнга да койсок болот. Айран эмне кылат? Айранда кычкылдар аябай көп. Мына сиңип баштады. Монтип тазалайбыз. Айранда аябай көп кычкылдар бар. Анан майлар бар. Бизге керектүү майлар көп дагы. Мына кадимкидей тампон кирдеп калды. Ошо тампон менен бир 5 мүнөт ушинтип сүртөбүз. Өзгөчө Т-зонаны жакшы сүртөбүз. Т-зоналарды билесиз, мына Т тамгасына окшош турат. Чеке, мурун жана ээк. Мына колго деле сүртүп койсок болот. Ушинтип бир 5 мүнөт сүртөбүз. Үй шартында кененирээк сүртсөңөр болот. Мен видео үчүн кыскартып көрсөтүп берейин. Мына тампон кадимкидей кир болуп калды. Экинчи, бул биз жанагындай жеңил пилинг, умывашка катары кылдык да. Экинчи, биз жанагындай чөптөрдү демдеп албадык белек. Ошо чөптөрдү монтип эле куюп атам. Жылуу кезинде кылсаңар жакшы болот. Ысык эмес, жылуу кезинде. Бул тоник, биздин тоник. Кандай чөптөр болсо үйдө ошону колдоно берсеңер болот. Эгерде териңер майлуу, анча-мынча жанагындай сезгенелер бар болсо, анда календула, ромашка жакшы болот. Эгерде териде эч нерсе жок болсо, тери кургак болсо же нормалдуу болсо, анда мына чебрец коштум, мен зверобой коштум, көк чай коштум. Эчтеке жок болсо, жөн эле көк чайдан деле мындай тоник кылып алсаңар болот. Эшикте одуванчик өсүп атат, ошолордон колдонсоңор болот. Иши кылып чалкан чыгып калды, чалкан чыгып калса, чалкан деле колдонсоңор болот. Ошо чөптөрдөн ушундай тоник кылып алсаңар болот. Бул тоник тазалай, жана жумшартат терини, жана нымдаштырат. Мына, даже тониктен кийин ватка капкара болуп чыкты. Үчүнчү этап биз май менен тазалайбыз. Май менде льняное масло бар экен. Льняное деп коет, кыргызча кандай которулат билбейм. Зейтун май болсо, пожалуйста, зейтун май. Эч нерсе жок болсо, кадимкидей эле өсүмдүк майын колдонсоңор болот. Подсолнечное масло, хлопковое масло колдоно берсеңер болот. Биз терини май аябай жакшы тазалайт терини биринчиден. Экинчиден терини нымдаштырат. Аябай жакшы косметологиялык процедура болуп атат. Теридеги эски клеткалардын баарын, болгон кирдин баарын, майдын баарын жууп салып атабыз. Анан жөн жуубай еще азыктандырып, нымдаштырып атабыз. Так, мынаки ватка дагы эле кир. Көрүңөр канча кир бетте бар. Анан жумуртканын бир жумуртка алдым. Мен терим азыр уже возраст болгондуктан, ушу 40тан аштым, кургап атат, кургакыраак болуп калды. Ошон үчүн мен сарысын алам. Майлуу териге агы жакшы. Ошону эле кааласаңар, аябай кургак болсо, тери бирке май кошуп койсоңор болот. Бирок мен майсыз эле жасайм. Жумуртканын сарысын кайра эле тампонго коюп алып, анткени тампон менен жеңилирээк болот иштеген. Жөн эле колго караганда. Анан бетке кадимкидей сүртөбүз. Сиңишинче. Аз болуп калса дагы коюп алабыз. Жумуртканын сарысы көп, негизи жумуртка көп косметологиялык препараттарда колдонулат, анткени бул аябай жакшы терини жумшартат турган элемент болуп эсептелет. Анан лифтинг берет.
мынакей жумуртканы койгондон кийин кол менен эле мынтип ваталары чыгып калат экен. Анча ыңгайсыз болуп калат экен. Анда эме кадимкидей эле кол менен алып деле колдоно берсеңер болот. Просто майла акканды жаман көрөм, аябай ошентип. Көбүнчө косметологиялык лопаточкалар менен иштейбиз да бизчи. Эми азыр жоктон жогору кол менен иштейбиз. Мына кадимкидей эле бетти монтоп жайгаштырсаңар болот. Моюнду дагы унутпагыла. Мен азыр аябай тез кылып атам, үй шартына шашпай, бир 10-15 мүнөт жасасаңар болот бул процедураны. Моюндун баарына, кааласаңар декольтега дагы койсоңор абдан жакшы болот. 20 мүнөт отурабыз бул маскамен, 20 мүнөттөн кийин жууп салабыз. Мынакей мен терим. Сонун болуп калды. Эми болсо сыворотка коюп, ичинде шелковая кожа болуп калды, фарфоровая кожа. Эми болсо бишинин сывороткасы бар. Мен жакшы көрөм ушу сыворотканы, аябай гиалуроновый кислотасы бар курамында. Ошону коюп туруп, андан кийин осветляющий крем коюп коем. Мен бүгүн эшикке чыкпайм. Ошон үчүн SPF аз эле, SPF 20 крем жетиштүү мага. Колумду да унутпайм. Мынакей достор, процедура бүттү. Эффект лично мага аябай жакты. Өзүңөрдүн впечатлениеңарды, өзүңөрдүн каалооңорду, өзүңөрдүн отзывтарыңарды комментарийде жазып койсоңор болот.